Октябрь окуяларында элдик толкундоолор болуп, ошол толкундоолордун негизинде эл алып келип мени бийликке олтургузган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин элдин ишеними менен бийликти аткарып келе жатам. Мындай окуя болбош керек эле. Тилекке каршы 29-30 апрелдерде болуп кетти. Негизи өзү делимитация, демаркация бүтө элек эки мамлекеттин ортосунда мындай чек ара чыр-талаштары болуп эле келген. Бирок баягы майда чүйдө мындай чыр-чатактар менен чектелип эле мындай чоң масштабтуу ок атышууга барган эмес. Бул жолу тилекке каршы ошондой болуп калды. Бирок ушу бир 2 күндүн ичинде кечиктирбестен Тажикстандын президенти Эмомали Шарипович Рахмонов менен экөөбүз түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жолу менен согушту токтотуп калдык. Биз чек араларды тактап, баягы абдан тактап туруп, чекит коюп алмайынча чейин мындай чек араларда жер талаш маселелери улана берет. Мындан дагы чоң масштабтуу согушка айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз талап кылып атабыз, биз ушундай демилге көтөрүп атабыз. Жакынкы арада чек ара маселелерин бүтүп, чекит коюп, кол коюшуп коелу деп. Кудай буйрса ушуга жетишебиз жакында. Ооба, түрк дүйнөсүнө кирген бардык өлкөлөр, дээрлик барлык өлкөлөр өзүлөрүнүн жардамдарын сунушташты. Телефон чалууларды кылып, баягы өзүлөрү колдой турган мындай позицияларын билдирди. Анын ичинде Түркия дагы бар. Мен өзүм түз телефондон сүйлөшпөсөм дагы массалык маалымат каражаттардан окудум. Бул албетте баягы дем күч берди. Биз жалгыз эмес экенибизге бул билдирип чыкты.